Эркин Адылов билимдин аркасы менен дүйнөнү багынып жаткан кыргызстандыктардын эң көрүнүктүү үлгүсү. Мындан башка дагы бир катар кыргызстандыктар азыр дүйнөнүн ар кыл бурчунда ийгиликке жетишип, билим алып тажрыйба топтошууда. Өнүккөн өлкөнү бир гана билимдүү адамдар кура алат. Өнүгүп келе жаткан же өнүгө элек өлкөлөрдүн тагдыры ошол болуп атпайбы? Өнүгүп алып туруп андан кийин биз балким чындап ниети болсо билим берүүгө карайбыз, билим берүүнү неме кылабыз, биринчи өнүгүп алалы дегендейчи. Тарыхты карасак, өнүккөн өлкөлөрдүн тагдыры тескерисинче билим берүү болгон үчүн анан өнүккөнүн көрөбүз да. Аркасынан баягындай бири-бирине айкалыша, бири-бирине колдошуп, кайра ал өнүккөн сайын билим берүү өнүккөн сайын өнүгүүгө бир салым кошуп келет экен да, ошондой айкалышы бар. Образование — это ядро общественного развития. Билим берүү бул коомдук өнүгүүнүн өзөгү. Коомду адамдар курат. Демек бизде кандай коом болорун ар бир адамдын билим берүү деңгээли аныктайт. Андыктан билим берүү бул мамлекеттин негизги функциясы. Керек болсо бул экономика, коопсуздуктан дагы маанилүү. Ал эми сапаттуу билим берүү үчүн сөз, ой эркиндигин, коомдогу көптөрдүүлүктү тааныган, аны жайылткан чөйрө керек. Эгер мамлекет адамдардын баарын бир калыпка салгысы келсе, дин менен мамлекетти аралаштырса, полициялык мамлекет кургусу келсе, адамдардын ой, сөз эркиндигин чектесе, андай мындай чөйрөдө сапаттуу билим жөнүндө сөз дагы болбойт. Установить полицейское государство, шпионить за каждым, не давать людям высказывать свое мнение. Тогда никакого хорошего образования в принципе быть не может. Ар бир жыл 0,7%-тен 1%ке чейинки өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот экен да. Ар бир көбөйгөн орточо билим берүүдөгү жыл билим берүүнүн экономикага түздөн-түз, өнүгүүгө түздөн-түз таасири болот экен. Бирок бизде аны бүгүнгө чейин негизги жетекчилер болсун, жалпы эле изилдөөчүлөр дагы үнү чыкпай келди. Мындай билим берүүнүн өнүгүүгө салымы түздөн-түз өтө маанилүү экени кайдыгер каралып келет да. Азыркы акыбалыбыз ошо билим берүүбүздүн акыбалы да. Билим берүүбүздүн акыбалы кандай болсо, биздин өлкөбүздүн жакынкы күндөрү дагы ошондой болот экен. Ошондуктан азыркы күнүбүз биздин кечээги билим берүүбүздүн натыйжасы десек болот. Бириккен Улуттар уюму тарабынан жыл сайын түзүлгөн Education Index'ти карасак, калктын билимдүүлүгү боюнча алдыңкы өлкөлөр бул көбүнесе өнүккөн Европа жана Америка өлкөлөрү. Ал эми тизменин соңунда дээрлик баары экономикалык өнүгүү жагынан артта калган 3-чү өлкөлөр. Кыргызстан болсо бул рейтингке кирген 189 өлкөнүн ичинде 67-орунда турат. Мамлекеттик бюджеттен билим берүүнү каржылоо Кыргызстанда 2015-жылдан бери өсүп келет. Өткөн жылы анын көрсөткүчү жалпы мамлекеттик чыгымдардын 23,7%-ын түзгөн. Ал эми Дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлгөн эсептөө боюнча Кыргызстанда билим берүүгө болгон мамлекеттик жана жеке каржылоонун жалпы көлөмү улуттук жалпы кирешенин 6%-на тете. Топовых бизнесменов, да, или вот руководителей? Топ бизнесмендер же эң мыкты компаниялардын жетекчилери Индиядан чыккандар. Эмне үчүн? Себеби Индияда үй-бүлөлүк бюджеттин басымдуу бөлүгү билим берүүгө жумшалат. Бул бир эле бай үй-бүлөлөрдө эмес. Мисалы, үй жыйнап иштеген жөнөкөй кызматчыдан баштап бизнесмендерге чейин баардык үй-бүлөлөргө тиешелүү. Мен чет өлкөдө жүргөндө индиялыктар менен көп иштешип калдым. Алар үчүн билим негизги приоритет. Индиялыктар машина, үй сатып алууга акча коротушпайт. Алар үчүн эң маанилүүсү балдарына жакшы билим берүү. Бизде тилекке каршы мындай жок. Же бул процесс өтө жай жүрүп жатат. Биздикилер тойго, кымбат баалуу унаа, батир сатып алууга акча коротушат. Бирок билим берүү эмнегедир бекер болуш керек деп эсептешет. Муну түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Сапаттуу билим кымбатка турат. Мындан улам сапаттуу мамлекеттик билим берүү менен катар жеке билим берүү мекемелерине дагы орун болушу керек. Место для дорогого, хорошего частного образования. Мен негизинде жашоомдо билимди эң биринчи орунга коем, ар дайым. Анан окууларына кыздарымдын үй-бүлөлүк пландаштырууда, бюджетти түзүүдө сөзсүз приоритет беребиз. Бир жылдык бюджеттин 50-60%-ын сөзсүз балдарыбызга алардын билим берүүсү, эс алуусу жана кошумча билим берүүсүнө да жүктөйбүз. Бул тарбия деп эсептеп алышат да, көп ата-энечи тамактандыруу, аны кийинтирүү, анан бир керектелүүчү, балага керектелүүчү нерселерин камсыз кылуу, буну тарбия деп эсептешет да. Жок, бул андай эмес. Бала менен сөз сүйлөшүш керек.
бала менен оюн бөлүшүш керек. Анан дагы бул жерде жакшы жерде иштөөнүн кажети жок деп ойлойм. Мисалы менин кызым бул жерде эл аралык олимпиадалардан бир байгелүү орундарга ээ болгон үчүн бизге атайын жеңилдиктерди карап беришкен. Демек бала азыр өзү ата-эне менен чогуу жоопкерчиликти чогуу алат да. Holland IQ аналитикалык агенттигинин прогнозу боюнча 2025 жылга карата билим берүүгө сарпталган чыгымдардын жалпы көлөмү 8 триллион акш долларына жетет. Holland IQнун баалоосу боюнча дүйнөлүк билим берүү рыногунун бүгүнкү баасы 150 миллиард долларга барабар. Билим берүү технологияларына салынган инвестициялардын көлөмү 2014 жылы 2 миллиард долларды түзсө, 4 жылда бул көрсөткүч кескин өсүп, 2018 жылы EdTech тармагына салынган инвестициялардын жалпы баасы 8 миллиард доллардан ашкан. Прогноздорго карасак, билим берүү жаатында Азия рыногунун чоң өнүгүү потенциалы бар. Бирок билим берүүгө инвестиция салуу бул узак мөөнөттүү процесс. Алды менен мугалимдерди даярдоо маселеси курч турат. Для меня, для нас, да, самая большая проблема — это недостаток. Биз үчүн эң чоң көйгөй мугалимдердин тартыштыгы. Менимче жакшылап аракет кылса, инвестиция тапса болот. Бирок адамдык капиталга, мугалимдерге инвестиция салуу узак процесс. Биз азыр жеке мектеп ачканга инвестиция таап, мугалимдерге көп айлык коюп беребиз деген күндө дагы сапаттуу мугалимдерди өстүрүп чыгуу убакытты талап кылат. Мугалим болуш үчүн окуш керек, тажрыйба топтоп, балдарды окутууну сүйүү зарыл. Бул абдан татаал, себеби бул тармакка мамлекет ондогон жылдардан бери таптакыр инвестиция кылган эмес жана буга баардыгы дуушар болот. Мамлекет эмне кылат? Мисалы Грузия сыяктуу чет убагында Грузия чет өлкөлүк мугалимдерди алып келип, өздөрүнүн мугалимдерине окутуп, тажрыйба бөлүшкөн. Биз дагы биздин мугалимдерди балдарды окута турган ушундай программаларды түзсөк болот. Бирок бул көп эмгекти талап кылат. Өзүбүздүн мугалимдерди тарбиялашыбыз керек. Жана сиз айткандай, аны азыртадан баштоо зарыл. Балким ошондо гана 10 жылдан кийин келечек муунду тарбиялоого жардам бере турган татыктуу мугалимдер даяр болот. Могут воспитывать следующее поколение. Азыркы мектеп ушундай болуш керек. Балдар ал жерде бир эле окуган эмес, керек болсо жашагысы келиш керек. Ошол жерден кеткиси келбегенде өзүн бактылуу сезген бир чөйрө болуш керек депчи. Эң башта биз баланын мектепте бактылуу сезүүсүнөн баштасак, ошондо баардыгы жакшы болот эле деп ойлойм. Себеби бала ал жерден кордолгон, ал жерде жемеленген, четтетилген, кемсинтилген, түшүнүлүүгө аракет кылынбаган бир чөйрөгө эмес, ошол жерде баардык мугалимдер менен сырдаша алган, ошонун ортосунда байланыштын негизинде билим берүүбүз эң алдыга чыгат эле деп ойлойм. Бизде өкүнүчтүүсү ошол, бир жагынан баштан ниет туурабаны биле албайбыз. Мындай чындап эле өнүктүргүсү келген болдубу билим берүүнү, билим берүүгө карагысы келген болдубу, ал дагы өзүнчө маселе. Бирок биз көрүнүшкө карап айтканда, билим берүү бизде балким Советтер Союзунан калып эң аз өзгөргөн, же болбосо өзгөрбөгөн бирден бир тармак десек болот да. Бир эле формасы эмес, анын мазмуну дагы, ага берилген маани дагы, анын өнүгүшүнө же болбосо өзгөрүшүнө, дүйнөдөгү алдыга чыгып аткан жаңы моделдерге карап жанаша кетүүгө аракет кылган бир эме да көрүнбөйт да. Далалат да көрүнбөйт, ага дал жок. АУЦ есть еще университет Центральной Азии, который... Бизде Борбор Азиядагы Америка университети, Борбор Азия университети бар. Булар биздин мамлекет билим берүүнүн хабы боло аларынын жакшы мисалы. Мындай окуу жайлардын ачылып жатканы абдан жакшы. Билим берүү бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө өтө тез өзгөрүп жатат. Ар дайым кандайдыр бир жаңы моделдер пайда болууда. Андыктан биздин мамлекет буга көңүл бурушу керек. Анткени кыргыз эли эркиндикти сүйөт. Биз муну ар бир 5 же бир канча жылда далилдеп келебиз. Узак мөөнөттүү планда бул жакшы нерсе, себеби биз акыйкаттыкты жактырган эркин элбиз. Муну Борбор Азиядагы эң алдыңкы университеттердин Кыргызстанда жайгашкандыгы дагы тастыктап турат. Менимче бул тенденция дагы өсүп, жакынкы жылдары Оштагы Фергана өрөөрүндөгү билим берүү хабы болуп калышы толук ыктымал. Таковым хабом для Ферганской долины.